Өлкөдө 2 жумага гана жетерлик күйүүчү май калганын кече күнү жогорку кеңештин отурумунда депутаттар айтып чыгышты. Эл өкүлдөрү ушул жылга Россия менен түзүлгөн индикативдик баланс чегинен ашып кеткендиги үчүн Кыргызстанга бажы төлөмүсүз ташылып жаткан күйүүчү май 20 күндөн бери келбей алганын айтышууда. 19 октябрдан бери бир дагы баягы индикативный балансты ашырып алдыңар деп Кыргызстанга бир дагы вагон күйүүчү майлоочу зат чыкпай турат. Бир ай болоюн деп калды. Менин маалыматым боюнча биздин мамлекетте дизелдин запасы ашып барса 1-2 жумага жете турган эле запас бар. Пошлина менен эгерде чыга турган болсо, дизелдин, бензиндин баасы жок эле дегенде 2,5 сомго дагы кымбаттайт. Ушул боюнча эч кандай маалымат же нефтетрейдерлердин ассоциациясы коомчулукка бербейт, же өкмөт бербейт. Көп өтпөй мамлекеттик өнөр жай комитети бул маалыматты четке кагып, күйүүчү майдын кору бир нече айга жете турганын билдирип чыкты. Бирок депутаттардын кооптонуусуна деле негиз бар экен. Бүгүн нефтетрейдерлер ассоциациясы Кыргызстанда бензин 30 күнгө, ал эми дизелдик отун 20 күнгө гана жетерлик калганын айтышты. Мындай жагдай Россияда мунай өндүрүүнүн көлөмүнүн кыскарышынан улам түзүлүп жатыптыр. Акыркы учурларда Россия рыногунда мунай продуктуларынын дүң баасы жогорулганы байкалат. Анткени тиешелүү заводдордо күз мезгилиндеги оңдоо иштерине байланыштуу мунай өндүрүүнүн көлөмү кыскарган. Буга кошумча дүйнөлүк рынокто мунай заттын баасы жогорулаганына себеп болууда. Ошондой эле Казакстандын Павлодар шаарындагы мунай өндүргөн завод иштебей калып, коңшу өлкөдө да дизель майына суроо талап күчөдү. Алардагы бул таңсыктык Россиядан алынып келинген дизель майы менен толтурулуп жатат. Мындай жагдайда өкмөт күйүүчү майдын кымбатташы мүмкүн экенин четке какпайт. Алсак учурда АИ 95 маркасындагы бензин 43 сом 50 тыйын, ал эми АИ 92 40-41 сомдун тегерегинде сатылууда. Дизелдик күйүүчү май үлгүсүнө жараша 38 жана 45 сомго чейин көтөрүлгөн. Ошондо монополияга каршы агенттиги берген маалымат боюнча акыркы айда бензиндин орточо баасы 1-1,5 сомго кымбаттаган. Бир айдын ичинде, короче, где-то 3 сомго көтөрүлүп калды. Кайсы серияны коесуз? 92. Мисалы, бир жумада где-то бир 2-3 миң сомго коюп коем да. Мындай жумуштарына жүргөндө. Мурда кандай болчу эле? 1000 сом жетчү бир жумага. Мурда 95ти мен 40тан алчумун. Азыр 41-42 уже заправкаларга карапчы. Конечно, кыйын болот да, бизде деле эмес, не только такси, башка эмнелерге деле, водительдерге деле, өзүм мындай автосервисте иштейм да өзүм деле. Көбү келип мындай качествосы деле жаман да, кымбат болгону мененчи. Өкмөт көзөмөл кылыш керек болчу, эмнеге көзөмөл кылбагандай, негизи деген ар бир заправкага ар бир неме өзүнүн нормасын коюш керек болчу. Мынчага чейин мындан өйдө болбойт деп. А бизде деген андай жок. Расмий маалыматтар боюнча быйыл 10 айдын ичинде Кыргызстанга 800 000 тонна мунай заты кирген. Анын ичинен ар кайсы үлгүдөгү бензиндин көлөмү 300 000 тоннадан ашат. Ал эми дизель 450 000 тоннаны түзөт. Күйүүчү майдын жалпы кору учурда 43 412 000 тоннага жетет. Анын 25 000 тоннасы бензин, 19 000 тоннасы дизелдик күйүүчү май. Казакстандан бизге жанагы күйүүчү мөлөшү май бир 3 000 4 000 тонна ай сайын кирип турчу да. Аткечилик жол менен жана биз бажы посттарды алганда ошонун 90% экен жанагы дизель. Азыр мына бүгүн бизде жанагы тартыштык ошо дизель боюнча болуп атат да. Эми бир айлык ошо бир айга жакын запастар бар. Но негизи жылдын айына чейин дагы кошумча дизелди алып келиш керекпиз да. Себеби анын лимити да түгөнүп атыптыр. Учурда күйүүчү майдын тартыштыгы жаралбаш үчүн Россиядан Кыргызстанга бажы төлөмүсүз күйүүчү майды ташып келүүнү калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Нурзата Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.